Шаардагы 26 муниципалдык автотоктотмо жайлар буга чейин 10 сом 20 сом өлчөмүндө алынып келсе, 4-октябрдан тарта акы алуу жоюлду. Бирок шаар тургундарынын айтымында дагы деле айрым автотоктотмо жайларда акы алынып жатыптыр. Бул көпүрөнүн астында буга чейин ар бир токтогон автоунаага акы төлөнүп келген. Бирок эми автоунaalар бекер эле кирип чыгып жатат. Бирок акы алуу жоюлгандан соң бул жерде башаламандык жаралды деген айдоочулар 3 күндөн бери бири-бири менен орун талашып урушканга чейин барууда. Тура маселе кылып атат онус. Коюп койсун парковщиктерди ол эми. Ар мэр өзгөргөн сайын өздөрүнүн билгенин кыла берет экен булар. Парковщиктерди коюп койсун. Бу жерде мындай катарына порядок турат да. Мына 3 катар жерде проход жок болуп кетти өткөндөрүчү мисалы. Жерге продукты келет, ар машиналар келет. Ушундай бардак боло баштады жүзөчү. Ал эми бул айдоочу унаасын токтотуп коюп, эми чыга албай жаткандыгын даттанды. Азыр мен кантип чыгам, мен шашылыш иштеримен кетишим керек. Негизи бул не коюп кетип калды мен артыма. Кака кетти, мен кактан билем. Бул кеч чыкса мен эмне кылам азыр? Мен жумушум бар азыр. Арызданып мэриянын буйругуна нааразы болгондор бул жерде ар бир унаадан акы алып иштегендер экен. Алар айрым учурда алыскы айылдан келген унаалардан 20 сомдон алып жатышат. Алып атат мына балдар жүрөт гана, мына жерде сүйлөгөн бала гана. Бул алып атат, мынаны минген машина алып атат. Биз койсок, кече менен сурагандан бербедим. Бүгүн дагы бересиң деп аркаман асылып атат. Бул айткан кандай аткарылбайбы? Закон аткарылыш керек такыр. Мына айтып алып деши деп. Жегендер жеп жүрөт шуну канча. Шуну эгерде ушу түшкөн акча мамлекет түшкөндө мынандай түшөт. Алып атат, элден алып атышат да, алып атпайбы. Айткандан кийин 4 күн ошо биз 2 күн болду деди, буяктарды кыдырдык, буякта жок. Нелерден алып атышат. Мына көпүрөнүн тагына мынерден, наркы чекеден алып атышат балдар. Азыр ошол алып аткан балдарды көрсөтүп. Мына сүйлөдү, мынде сүйлөбөдү ушу бала. Алып аткан бала сүйлөбөдү азыр алдыңарда. Автогараждар дирекциясы ушул кезге чейин парковкадан шаардын казынасын бир топко эле көбөйттүк деген пикирде. Алар калаа башчысынын бул чечимин колдобойт. Тескерисинче 20га чукул адам жумушсуз калды деп нааразы. План боюнча айтсак, акыркы 2 жылды кошуп айтайын. 2016 жылы бюджетке 645 000 сом акча төгүлгөн. 2017 жылы 1 миллион 200 000 план коюлуп, 1 миллион 756 000 акча төккөнбүз. 30-40% ашыкча аткарганбыз. 2018 жылга 2,5 миллион план коюлган. Бүгүнкү күндө 1 миллион 600 000 аткардык. Эгерде толук жылдын этегине чейин иштеп турганыбызда 2 миллион 200 000 аткарат болчу. Ош шаарында жалпы 26 муниципалдык автотоктотмо жай бар. Бирок коюлган планды аткарбай, бюджетке жаратарлык деле киреше төккөн эмес. Ошондой эле социалдык тармактарда да бул ишканага карата нааразычылык пикирлер күчөгөн. Буга чейин буйрук менен 10 сомдон каралган экен. Бирок жалпы бир жылын алганда 2 миллионго жетпеген акча түшөт. Бирок ошончо кээ бир жерлерде 20 сомдон алып, туура эмес түшүнүктөр же болбосо туура эмес жыйноолор болуп келгендиги эл арасында айтылып келген. Шаар мэри негизинен ушул шаардыктарга мындай үнүн угуп, алардын мындай көйгөй дебейм, бир маселесин чечүү максатында ушул буйрук чыгарды. Бүгүнкү күндө буйрук чыгып, толук аткарылып атат. Шаардагы акысы жоюлган муниципалдык автотоктотмолор: Шейит Төбө базары, Ун базар, Фрунзе базары, Ноокат, Моминов көчөсү, Алгабас Тетик базары, Учкуштар аллеясы, Райымбеков көчөсү, Тешикташ базары, Курманжан Датка көчөсүндөгү Оргумалды, Аль-Бухари атындагы Борбордук мечит, Облустук балдар ооруканасы, Ленин көчөсүндөгү Эко-Исламик банк, Филармония, Кара Суу көчөсү, Наваи көчөсүндөгү номер 2 поликлиника, Курманжан Датка көчөсүндөгү Айчүрөк дүкөнү, Раззаков көчөсү, Жапалак унаа базарынын алды, Ала Арча кичи базары, Этас кафеси, Галерея Ош дүкөнү, Жайма базар, Бабур театры, Төлөнов көчөсү. Бул тизмеде аталган жайлар учурда акысыз. Эгер автотоктотмо жайлардын мурдагы кызматкерлери өз билемдик менен акы талап жатканы белгилүү болсо, аларга катуу чара көрүлө тургандыгы эскертилди.
Буга окшогон автотоктотмо жайлардан шаардын бюджетине 2 миллион сом өлчөмүндө акча түшүп келген. Бирок кала башчысы 2 миллион сом үчүн шаар тургундарына ыңгайсыздык жаралбашы керек деген чечимге келди. Феруза Ашымбаева, Айбек Үсөнұлы, жаңылыктар.